Салам алейкум Сапар мырза. Бүгүнкү күнүңүздү дагы убактыңызды бөлүп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ошол элдердин талабы десек болобу, элдердин өтүнүчүнөн улам долбоор жазуу тууралуу бир тема кылсак. Жакшы болот. Кыргызстанда акыркы жылдары ошол айыл чарбасында болобу, же болбосо мектеп салууда, спорт зал салууда, деги эле ошол чүйдүн тегерек четинде малина өстүрүүдө, ежи малина, жанагындай клубника өстүрүүдө бир долбоорду кантип жазсак болот, кандай максаттарда кылыш керек, кандай критерийлерде кылыш керек деген суроолор көп туулуп атат да. Алгач эле мындай этаптардан баштасак, долбоор жазууда эмнелерге көңүл буруш керек? Рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканына Кудайга шүгүр. Жакшы суроо. Бул долбоор деген өзү эмне, анын кандай этаптары бар? Долбоор деген өзү кандайдыр бир көйгөй маселе бар. Ошол маселени чечүүдөгү биз жалпак тил менен айтканда планын жасап, муну жасап көрөйүн. Эгер жакшы болсо, андан ары улантып кетели дегендей максатта ушундай маани маңызда болот да. Долбоор деп өзү айтып тургандай эле, бул туруктуу бир нерсе эмес, бир убактылуу, бирдеке менен чектелген убакыт менен же ресурстар менен чектелген бир нерсе десек болот. Эми долбоордун жазылгандан кийин, эгер ийгиликтүү болуп кете турган болсо, ал андан ары мындай туруктуу бир ишке же программага айланып кетет да. Анан биз сиз айтып атпайсызбы, айыл чарбасында болсун, башка чөйрөдө болсун, көптөгөн ошол долбоорлорду жазуулар болуп атат. Эми ошол нерсени биз ажырата билишибиз керек да. Кайтарымсыз грант алып, кандайдыр бир көйгөйдү чечүүгө жазылган долбоор өзүнчө. Ал эми ишкердүүлүктү улантып кетиш үчүн, андан кандайдыр бир пайда таап, ошондон өзүнүн жашоо шартын оңдоп кетүү үчүн жазылган долбоор, ал бизнес долбоор болот да. Бизнес долбоор өзүнчө, грантка жазылган долбоор өзүнчө болуш керек да. Биз азыр мен ошо грантка жаза турган долбоор жөнүндө сөз кылсам, долбоор өзү негизи мен жана айтып кеткендей эле, кандайдыр бир көйгөйдү чече турган, ошол нерсени баягы испытание деп коебуз го орусча, текшерип көргөндө ушул нерсени жазасам кандай болуп кетер экен деген мындай өзүнүн бир ой чабыттарын тастыктоо үчүн жазылган бир ресурс десек болот да. Эми долбоор деген өзү негизи 4 этаптан турат. Биринчи этапта бул сөзсүз түрдө идея. Баягы инициатива деп коебуз го. Ошол биринчи эмне үчүн ошондой идея келип чыкты. Мисалы, биз дайыма бизди кыжаалат кылган, бизди ойлондурган бир көйгөй бар. Ошол көйгөйдү чечүүдө биз өзүбүздүн ресурсубуз жетпей атат. Ошол учурда кандайдыр бирөөдөн, мисалы, хажатын жабыш үчүн, мисалы, бирөөдөн карызга сурап келип, өзүңдүн кандайдыр бир ишиңди бүтүрүп алгандай карыз алган сыяктуу эле, долбоордо эле ушул сыяктуу түшүнсөк болот. Мисалы, мен бир жакшы бир көйгөй болуп атат, ошону чечиш үчүн муну кылсак, бул ийгиликке алып келе турган болуп атат, ушул көйгөй чечилип кала турган болуп атат дегендей бир ой жаралса, ошол ойдун тегерегинде биринчи иш алып барыш керек да, ой чабыт кылып. Эмне үчүн ушул идеяны алдым? Ушунун аягында чечилүүчү, жыйынтыкка алып келе турган эмнелер болот? Көйгөйдүн аркасында, көйгөйдү чечүүдөгү кандай жыйынтыктар болот деген ой чабыт болуш керек да, биринчи этапта. Экинчи этабында деген ошол долбоордун өзүнүн иштелип чыгышы. Ар бир ошол каржы булактарын берип аткан тарап, донорлор деп коебуз го, ошолордун өздөрүнүн кээ бирлеринин формасы болот. Кээ бирлердикинин формасы жок, мындай кенен эле формада алынат. Аны алып көрө турган болсок, ошол иштелип чыгып аткан долбоордун эң биринчи башында ошол көйгөйдүн
жазылып чыгышы да эмне үчүн ушул көйгөйдү алдык, ушул көйгөйдүн аркасында эмне чечилет жана мен айтып кеткен нерселердин баарын ошо башында жазылат. Андан кийин ошол көйгөйдү чечүү үчүн эмнени пайдаланат ошонун баары жазылат. Анан убактысы жазылат, ресурстар жазылат, жооптуу адамдар жазылат. Анан график так туура болуш керек, качан башталып качан бүтөт, кайсыл убакта кайсыл айда эмне иштер кылат. Анан сөзсүз түрдө эң маанилүү болгону ошол кеткен ресурстарга, каражаттарга канча каражат кетти, ошонун бюджети болуш керек да. Ошол мындай форманы толтуруп чыккан нерсенин баарын ошол биз долбоордун иштелип чыгуу этабы деп атабыз. Андан кийинки этабы бул долбоордун ишке ашышы. Ошол долбоорду жазган боюнча ишке ашыруу бул ошол долбоордун ишке ашырылышы же болбосо ишке киргизилиши деп айтабыз. Ошону биз жазган долбоордогудай кылып этап эме графигинен калбай, кечикпей, биз айткан ресурсту пайдаланып, мисалы бүгүн бир 500 сом бүгүнкү ушул айга колдонула турган болсо, биз 1000 сом колдонуп жибере турган болсок, эмне себептен андай болду? Проекттен отклонение болуп калса, долбоордон отклонение болуп калса, анда кандайдыр бир рисктерге алып келиши мүмкүн. Ошол себептен бул проекттин долбоордун ишке ашырылышында дагы бул этапты аябай туура так аткарыш керек. Андан кийин акыркы бөлүгү бар. Бул ошо этаптын долбоордун акыркы бөлүгү, ошо долбоорду жыйынтыктоо бөлүгү. Бул жерде сөзсүз түрдө долбоордун жыйынтыктары, ошо биз жасаган иштерибиз чындап эле башында айткандай көйгөйдү чечтиби, биз ойлогондой жыйынтыкка келдикпи же башка жыйынтык алып калдыкпы? Биз башында бир жашынакай бир талдарды эктик элек, мисалы алманы эктик эле, аягында алмурут болуп калган жокпу деген сөз да. Ушундай 4 этаптан турат долбоор жазуу. Ошол сиз айтып аткан, мисалы бир адам долбоор жазса, бирок ал мындай жазуу түрүндө жаза албайт. Бирок мындай акылында, мээсинде идея бар, иштелип чыгышын билет, ишке ашырууну билет. Атайын ушундай бир борборлор барбы? Ушул идеямды бир айтып берсем, ал мындай жазуу түрүндө бир жазып берсе депчи долбоордо. Жакшы суроо. Ооба, бул көптөрдүн эле көйгөйү. Көбүнчө ушул бизге билим берүү тармагында жүргөндүктөн бизге ошо мектептин администрациялар директорлору же болбосо айыл өкмөттүн башчылары ушулар кайрылышат. Ушундай бир жакшы идея бар эле, ошону долбоор тартып келип же бир каржы булактарын тартып келип ушул көйгөйүбүздү чечип алсак болот эле. Ошону кантип чечсек болот десең, уже баарын сиз айткандай баарын билет. Чечүү жолдорун баарын билет, бирок ошону кагаз жүзүнө же болбосо компьютерге жазып, ошону донорлорго жөнөткөн мындай кадамдарын билишпейт да. Ошол кызматты көрсөтүү үчүн көптөгөн уюмдар бар. Алардын ичинде биздики дагы, биздин дагы уюмдун ичинде ошо долбоорду иштеп чыгуу этабын баягы кээ бирлери менен жеке иштешебиз, кээ бирлерди болсо онлайн окууга чакырабыз. Мисалы жерлерде, алыскы жерлерде болуп калса, Нарын, Талас, Баткен, алыс жакта болуп калгандарга онлайн байланышка чыгып, азыр жакшы мүмкүнчүлүк болуп калбады. Бири-бирибизди көрүп, онлайн байланышып, ошол жерде экраныбызды бөлүшүп, сразу бул жерге эмне жазылат, андан кийинки этапта эмне жазылат, андан кийин эмне жазылат. Эгерде кандайдыр бир маалыматтар жок болуп калса, биз аларга кайрадан тапшырма беребиз. Мына маалыматты бизге таап келишиңиз керек. Мисалы алар айтты, уйларды, жакшы сүттүү уйларды көбөйтүш үчүн кандайдыр бир долбоор керек деп. Эгерде ошол уйдун канча турарын билбесек, биз ошол базарга барып же болбосо бирөө жерине барып, ошол уйдун канча турарын билип кел, мисалы жакшы ошондой уйлар сатып аткан фермаларга барып билип, кайсынысын алса болот, ошондой кошумча маалыматтар таап келүү үчүн биз аларга убакыт беребиз. Анан алар маалымат топтолгондон кийин анан долбоор мындай толук кандуу жакшы жазылат да. Баягы акча берип аткан, акча бөлүп аткан тараптагы эч кандай суроосуз деп баарын окуганда эле түшүнгөндөй кылып тартипте жазып бергенге аракет кылабыз да. Ошол долбооруңузду эми жаза турган адамды таптык. Идеялардын баардыгы жазылды. Негизи ошо долбоор жазууда кайсыл тилде берүү жеңилирээк? Балким кыргыз тилинде жазуу же орус тилиндеби же сөзсүз англис тилинде долбоор жазуу керекпи? Жакшы суроо. Долбоор ошо эгерде кимдир бирөө
көбүнчө кандайдыр бир донорлор өздөрү негизи кандайдыр бир көйгөйдү чечүүдө ушундай конкурс жарыяланат эме долбоорлорго деп көбүнчө жарыялашат. Ал жерде түшүнүктүү. Мисалы бул тилде жазылыш керек, орус тилинде же кыргыз тилинде же англис тилинде жазылыш керек деп ал жерде талабы болот өзүнүн. А эгерде баягы биз андай конкурска катышпай эле өзүбүздүн инициатива менен жазып, анан долбоор даярдап бара турган болсок, ошол берип аткан тарап кандай деңгээлде иштесе, мисалы Кыргызстандын ичинде кыргыз тилин түшүнгөн, орус тилин түшүнгөн организация боло турган болсо, биз аларга ошол тилде даярдап барабыз. Эгерде чет өлкөлүк инвесторлор же болбосо донорлор боло турган болсо, биз аларга албетте англис тилинде даярдашыбыз керек. Ошол мисалы эми фондду же болбошо ассоциациянын так адресин билдик. Ошол жака жөнөтүүнү максат койдук. Эми ошол жакта ишке ашуу үчүн канча ай күтүш керек негизи? Анан кайсыл айда жиберсе ошол эффективдүү болот? Балким алардын дагы өзлөрүнүн бир жылдык бир бюджети болоттур да. Кайсыл айларда жиберүү мындай жакшы жыйынтык көргөзөт? Көбүнчө албетте баягы эки түрдүү болот. Көпчүлүк организациялар ушул сентябрдан декабрга чейинки аралыкта кабыл алышып, баягы жыл январдан башталгандыктан ошол январ башталганга чейин өздөрүнүн бюджеттерин салып, мына бул жака мынча каражат бөлсөк болот дегендей, сентябрдан декабрга чейинки аралыкта көпчүлүк уюмдар ошонун убакытта кабыл алышат. Бирок чоң донордук уюмдар, организациялар бар, алар жыл бою кабыл ала берет. Жыл бою кабыл ала берет. Анан ал жерге барып, сиздин долбооруңуздун канчалык түшүнүктүү болгонуна, канчалык тез аранын ичинде ашыш керек экенин ошого жараша дагы алардын реакциялары болот да. Мисалы, сиздики январь айында ишке аша турган, сөзсүз январь айында ишке аша турган долбоор боло турган болсо, сиз ага долбоорду жөнөтүп аткан учурда ошол жерге уже белгилеп жазыш керек да. Себептен башка учурларда, мисалы тал терек эгиш үчүн же болбосо малина же бирдекелерди эгиш үчүн жазгы маал сөзсүз колдонуп калыш керек, жазгы маал. А эгерде сиздин долбооруңуз каражат жайында же жайдын аягында келип кала турган болсо, сиз дагы 5-6 ай күтүп калуу болуп калат да. Ошондуктан ошол долбоор жазып аткан учурда ал нерсени белгилеп, ушул мезгилде берилсе, биз ушул мезгилде ишке ашырбасак болбойт деген нерсени белгилеп жазыш керек. Ошол ишке ашырууда кандай негизги бир чоң этаптарына көңүл буруш керек? Мисалы, эгер аркаңызда эле мисалы ушундай көл жээгине, ушундай пансионат курам деген сыяктуу бир долбоор жазса, анан ошол соода түйүндөрү менен алгач келишим түзүп алыш керекпи, же долбоор бүткөндөн кийинки кайра бир цифралар жазыш керекпи? Балким мисалы долбоорго чейин ошол ала турган бааңыз мисалы $10 болушу мүмкүн, бирок кийин долбооруңуз ишке ашкандан кийин жанагы материалдар бир балким $15 же $20 болуп кетиши мүмкүн. Бюджеттик жагын айтсаңыз. Жакшы суроо болду. Көбүнчө долбоор жазгандардын катасы ушул да. Бул каталардын бири болуп эсептелет. Көбүнчө муну биз риск деп коебуз, риск менеджмент деп айтылат бул. Долбоор жазуудан алдын ала ошол кандай рисктер бар, биз ошону аныктап чыгышыбыз керек. Сиз айткандай, чындап эле ошол кандайдыр бир коттедж же пансионат салууда биз изилдеп чыккан баа, базардагы баа башка, бирок биз баштагандагы, иш баштагандагы баа башка болуп кете турган болсо, мисалы темирди эле акыркы убакта ала турган болсок, 2-3 жыл мурун темирдин баасы арзан эле, азыр абдан кымбат болот. Эгер ошондой болуп калса, биз утулуп калабыз, же болбосо туура эмес бир $100,000 бөлдүрүп ала турган болсок, анысы жетпей калышы мүмкүн, биз эсептегендей да. Ага балким $150,000 керек болуп калат. Ошол себептен ошол рисктерди дагы долбоордун ичине жазыш керек. Рисктерди башкаруунун варианттары деп тур. Мисалы, баа кымбаттап кете турган болсо, ошону биз жумшарта турган, ошону мындай ылдыйлата турган кандайдыр бир кадамдарды чечүү жолдорун сразу жазып коюшубуз керек да ошол жерге. Эгер ушундай риск боло турган болсо, биз мондай жолдор менен чечим кабыл алабыз. Же мондай жолдор менен биз ошону көйгөйдү чечип кетебиз. Ушул рискти биз башкарып кетебиз дегендей сөзсүз түрдө бир бөлүгү болуш керек.
бул ошо долбоор жазылып аткан этапта уже даяр болуш керек. Ушундай рисктер бар. Ошо рисктин алдын алуу максатында биз ушул иш-чараларды жасайбыз деле. Ошол долбооруңуз ишке ашты, курулуп бүттү, бирок кийин натыйжасы же жыйынтыгы берилбей калса, ошол берилген фонддон же ассоциациядан кандайдыр бир чара көрүлөбү? Алар мындай бир талап коёбу? Бир жылдын тегерегинде ошонуңуз ишке ашпай калып, же жабылып калса, же балким ушундай бир медиа портал ачам деп туруп, бир 2-3 айдан кийин жаап туруп кайра башка жакка кетип кала турган болсо, тигил жактан бир жаза болушу мүмкүнбү? Тигил жактан албетте долбоордун алкагында баардыгы мониторинг болуп турат. Мисалы биз 1 жылдык долбоор боло турган болсо, кайсыл учурда кандай мониторинг кылабыз, ошол нерсени да жазыш керек да. Мисалы январда долбоорду баштадык дейли. Ар бир айдын аягында же болсо 3 айда бир алар менен жолугушуп, биздин ишибиз кака баратат деген сыяктуу мониторинг иштери жүргүзүп туруш керек. Бул мисал мындай сыяктуу да. Мисалы жазында барып биз картошканы тигип коюп, анан күзүндө барып казып албайбыз да сразу эле. Аны кандай өсүп атат, канчалык чыкты, жанагындай жук басып кеткен жокпу, суусап калган жокпу, чөп басып кеткен жокпу деп барып карап тургандай эле бул долбоорда кандай ишке ашып атат, улам барып карап турушубуз керек да. Анан эгерде долбоор бүттү, баардыгы жыйынтыгына чыккандан кийин дагы биздин баягы долбоорубуз ийгиликтүү болбой калды, бул долбоор болбой калды, ишке ашпайт экен дегендей мындай жыйынтык берип кала турган болсо, донорлор тараптан эч кандай деле неме болбойт, баягы штраф же бир нерсе жазылып, эч нерсе болбойт. Ал тараптан болгону ар бир долбоордун аягына отчет жазылат да. Ошол отчетто ошол нерсе жазылыш керек болот да. Эмне себептен ушундай ийгиликтүү болбой калды. Ошондо кийинки долбоорду жазып атканда ошол ишке ашпай калган нерселерди эске алып жаза тургандай болот да. Кийин ошо бюджети бекитилди. Эгер мисалы эми карапайым адам бир долбоор жазышы мүмкүн, кийин ошо бюджети бөлүнгөндөн кийин сөзсүз эле ушул чөнтөгүндөгү паспорт эле жетиштүүбү же атайын барып патент ачыш керекпи, ОСО ачыш керекпи, ИП ачыш керекпи? Негизи ошол жактарын айта кетсеңиз. Сөзсүз долбоорлор баягы биз деле таанып алган кишиге акча бербейбиз да, мисалы. Карыз сурап келсе эле таанып алган бирөөгө эле акча бере бербейсиң да. Донорлор деле акча берип аткан каржы булактары деле алар сөзсүз ишеничтүү уюмдарга берет да. Жеке адамдарды колдогондор аз, албетте. Жеке адамдарды колдогондор аз. Ошон үчүн алар уюм аркылуу кайрылганы бул жакшыраак болот да. Мисалы биз ушул айылда тура турган болсок, ушул айылда кандайдыр бир коомдук уюм болсо, ошол коомдук уюмдун атынан же болсо айыл өкмөттүн атынан же кандайдыр бир жамааттын атынан жаза турган болсок, бул ишеничтүүрөөк болот да. Эгерде жеке инсан болуп туруп, жеке инсандын ийгиликтүү бир бизнеси, иштери боло турган болсо, ошолорду көрсөтүп туруп, анан кийин мен ушундай иштерим бар, уже мондай ийгиликтерге жеткем, эми дагы мондай кылып, улантып, кеңейтейин деп атам бизнесимди дегендей сыяктуу жаза турган болсо, жеке адамдыкы да колдошу мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жөн эле паспорт менен барып эле донорлорго өзүнүн долбоорун жөнөтүп коюп, электрон почтадан жөнөтүп коюп эле күтө бергенде бул жыйынтык болбойт да. Ошондуктан сөзсүз түрдө же юридикалык уюм болуш керек, же коомдук фонд, коомдук бирикме, кандайдыр бир юридикалык статусу бар уюм болуш керек, же болбосо бир жакшы иштеген иштери болуш керек. Мисалы мектеп айыл жергесинде бир мектеп салам же садик салам же мектепке айылга бир жаштарга ылайыктуу бир ачылыш салам десе, кийин салып бүткөндөн кийин тигил кызыкчылык тараптагы бир өзүнүн идеологиясын жүргүзүшү мүмкүнбү? Мисалы ошол эле ассоциация, мисалы ошол эле фонддор. Сиздерге салып беребиз, бирок деп туруп. Ооба, ошондой болуп калышы мүмкүн. Кээ бир мектептер же университеттер ошондой ачкандан кийин, анан кийин ошол жерде өздөрүнүн баягы идеологиясын жайылтуу максатында иш-чараларды жүргүзүп аткандарды байкап жүрөбүз, чындап эле. Ал эми ошол долбоорду башында сүйлөшүп атканда, ишке ашырардын астында жазай турган адамдар ошол нерсенин баарын алдын ала сүйлөшүп алыш керек. Ниетине жараша, эгерде ушундай иштер боло турган болсо, анда
биздин мисалы ошол жерде окуй турган балдарыбыз, мектеп курула турган болсо ошол жерде окуй турган балдарыбыздын баары башка жака идеология менен жетелип кете тургандай мектеп болсо аны ачып деле кереги жок дегендей сыяктуу. Эми ал ачып аткан долбоорду жазып иштетип аткан адамдарга байланыштуу нерсе болуп калат да, объективдүү себептер болуп калат ал. Ошол долбооруңуздун бюджети канчалык бир суммасы болсо, ошоңуз эффективдүү ишке ашышы мүмкүн. Балким бир кыска бир бюджеттик сумма батыраак бөлүнүшү мүмкүн. Жакшы, бул негизи мындай, кээ бир уюмдар бар, алар өздөрү чек коюп коет. Мынчалык суммага чейин гана биз колдоп бере алабыз деп. Эгерде сиздин долбооруңуз чындап эле чоң боло турган болсо, албетте ошондой чоң долбоорлорду колдой турган финансы булактарына кайрылыш керек болот да. Мисалы мектептин долбоору бул өтө чоң долбоор, аны деген ошондой колдой ала турган чоң уюмдарга кайрылыш керек, же эл аралык фонддорго ушундай нерсеге кайрылыш керек болот да. Кичинекей долбоор боло турган болсо, аны азыркы күндө мүмкүнчүлүк көбөйүп атат. Кээ бир биздин бизнесмен байкелер деле колдоп коюп атат. Ошондуктан ошону жакшылап изилдеп, кимден сурасам болот, кимдер канчалык колдоп атат, эмнени колдоп атат, кандай багытта колдоп атат деп кичине изилдөө жүргүзүп турган, ошого жараша бериш керек да. Ошол эле мисалы кош көңүл жүргөн долбоорлорду ишке ашырбай, жөн гана бир максатсыз жүргөндөргө бир кайрылып кетсеңиз, балким анын колунан көп нерсе келмек, бирок мындай күнүмдүк бир тиричилик менен алек болуп, ошол идеясы, ошол ишке аша турган максаттары, милдеттери калып кеткен бир жаштарга, өзүңүз курактуу бир муундарга кайрылуу жасап кетсеңиз. Албетте баягы катылып жаткан таланттар толтура, башкача ойлонгон, башкача мындай креативдүү ой жүгүрткөн жаштар көп. Ошол өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланбай башка багыттарга кетип, же болбосо бирөөнү ээрчип кеткен, бирөөнүн чөйрө таасир этип кетип калган учурлар болот. Ошондой учурларда айтат элем, баягы болгон идеяны баягы ишке ашырып жүргөн, бирөө долбоор менен иштешип жүргөн, бир ийгиликтүү иштерди кылып аткан адамдар менен барып сүйлөшүш керек. Балки ушундай кылайын деп аттым эле, же ушундай нерсе кылайын деп аттым эле, кандай акыл үйрөтөсүз деп. Же болбосо азыр деген интернет булактарынан деле баштапкы баягы информация, маалыматты интернеттен деле алса болот. Мисалы долбоор жазыш үчүн эмне кылыш керек, каяка кайрылыш керек, эмне кылыш керек деген нерселерди интернет булактарынан деле башында бир жазып баштаса, ошондо ошо жазып жүргөн адамдарга бир-эки кайрылып, биринчи, экинчи консультацияны жазып жүргөн адамдар деле бекер берет. Мисалы, мындай кылсак болот, тигиндей кылсак болот деп. Анан ары эгерде чогуу иштейли дей турган болсо, анда чогуу чара жазып иштеп, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек да. Сөзсүз түрдө жакшы идея, пикир келе турган болсо, ал нерсени тезирээк ошону жазып ишке ашырганга аракет кылыш керек. Себеп дегенде убакыттын өтүшү менен бир аз эле калып кала турган болсо, ал актуалдуу болбой калышы мүмкүн да, ал маселе. Кудай буюрса, ушул видеоңузду көргөндөн кийин мен дагы ушул долбоор жазышым керек эле, ушул идея менде бар эле, ушул сизге бир кайрылсам деп бир күтүп жаткандар болушу мүмкүн. Сиздердики кандай бир ушундай мекеме барбы, же байланыш номериңиз барбы? Кандай мындай дистанттык аралыкта түшүндүрүп бере аласыз? Ошону бир айтып кетсеңиз. Биздин ушу Центр инновационных технологий образования деген коомдук уюмдун алкагында бизде ушу компетенттүү эксперттер десек болот. Ошол долбоор жазып, долбоор менен иштешип, долбоорду ишке ашырып жүргөндөр бар. Алардын ичинде мен да бармын. Ошо биз телефондорубузду ушул видеонун аягына бөлүшүп койсок болот. Каяка кайрылса болот, кайсы электрондуу почтабы, WhatsApp, Telegram номерлери баардыгын биз бөлүшүп коебуз. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Рахмат. Кудай буюрса, ошо сиздин аркаңыздан жакшы бир долбоорлор ишке ашып кетсин. Иншалла.